Ала Тоо койнундагы батырлар. Ооба, сиз туура уктуңуз. Мамлекетибиз үчүн жанын кыйган, өздөрүнүн өмүрүн мамлекетке арнаган батырларыбыздын сөөгү коюлган Ата Бейит мемориалдык комплекси жөнүндө сөз болуп жатат. Ал эми бул жерде 1938-жылы саясий репрессияга кабылган 137 инсандын сөөгү коюлган. Ошондой эле алардын арасында кыргыз интеллигенциясынын каймактары болгон чыгаан атуулдарыбыз Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев сындуу атуулдарыбыздын сөөгү коюлган. Ата Бейит мемориалдык комплекси өзүнө 1916-жылдан баштап 2010-жылга чейинки тарыхты камтыйт. Башкача айтканда 1916-жылкы үркүндөгү каза болгон журтубуздун наамына ушундай монументтер коюлган. Кыргызстандын атагын ааламга тааныткан, дүйнөнү калеми менен багындырган айтылуу атабыз Чыңгыз Айтматов дагы, ошондой эле анын атасы Төрөкул Айтматов дагы ушул жерде көмүлгөн. 2010-жылкы ыңкылапта башкача